Başın nege çalpak, baka baka balçak. Başın nege çalpak, baka 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 bak balçak. Baka baka balçak, baka 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 bak balçak. Baka baka balçak. Endi işlerden sıraz ele Toto neylik bakırdığa ketebиз da. Kettik anda mes. Toto neylik bakırdı, apam meni çakırdı. Toto neylik bakırdı, apam meni çakırdı. Girip barsam beşikten, çıktı teşikten. Ay çıktı karacı, aydan bir çarandı. Ay nuru dökülgün altınday valalı. Ay nuru dökülgün altınday valalı. Gün çıktı karacı, günden bir çaralı. Gün nuru dökülgün gümüştey valalı. Gün nuru dökülgün gümüştey valalı. Asmanda yıldızlar cımındap karışat. Anteni ağlarda tıştıkta samaşat. Anteni ağlarda tıştıkta samaşat. Oy malades, ey. Son nurladın mı? Son malades. Son nurdayım da ucunday. Негизи жашоодо кайсы бир инсанга күлкү тартуулоо же болбосо жардам берүү эмес, ошол инсандын жан дүйнөсүндө жашоо бул аябай бакыт деп айтылат эмеспи? Азыркы учурда ушул көпчүлүк социалдык тармакты колдонуучулардын телефонунда жашап жаткан мырза деп айтсак да туура болсо керек. Кыялбек Кесимбеков жана Сыргабек Тилебай уулу. Assalomu alaykum, дагы бир жолу. Кутман кечиңиздер менен. Кутман кечиңиздер менен. Быйылкы жыл сиздер үчүн кандай жылдардан болду? Быйылкы жылда эмнени ийгиликтерге жетиштиңиздер? Быйылкы жыл жетишкенибиз биз 5 жылдык окуубузду аяктадык. Болсун. Диплом алдык. Андан мен ошол окуган эмгегибизди элге тартуулайлы деп, кызмат кылалы деп, чыгармачылыкка буюрса эми акырындан аракет кылып атабыз. Жумуш ордуларын карап атабыз. Ошол менен элек болуп атабыз. Сырбек, сиз? Менде жакшы жаңылыктар болду десем болот. Анткени биз чогуу эле бүттүк университетте. Окуу жайды аяктап, азыркы учурда ошо Кудайым буйруп койгон экен эми мугалим болдум. Мектепте окуучуларга сабак берип атам. Чыгармачылыкта кандай пландар болот? 2022-де ишке ашпай калганда 2023-ке эмне план коюп атасыздар? Эмнени күтсөк болот сиздерден? Кудай буйрса жаңырлар жазып атабыз. 2023 буйрса элге тартылай деген ойлор бар. Бар болуңуздар. Ушул экөөңүздөрдүн баягы ага ини болуп көпчүлүк учурда бир күлкүлүү окуяларды жаратасыздар да. Бул кыргыз тилдүү, эгерде мен жаңылбасам, бир ушундай жаш балдарга арналган эч кандай кыргыз тилдүү жок экен да ушундайчы. Ушул нерсени балким сиздер өркүндөтүп, өстүрүп, ошол ага ини болуп аткарган кызыктуу окуяларыңыздарды бир чоңураак бир кадам таштап, чоңураак бир максат пландар менен иштесеңиздер кандай болот эгер мен сунуш айтсам сиздерге? Жакшы болот. Бул мен өзү кичинекей баланы туурап видео тартып, Сыргабек экөөбүз, Сыргабек аккордеон баштап берет, анан ушундай кичинекей бөбөктөргө дал келген ырларды, кичинекей чактагы сонун ырларды тартып, бир аз болсо да киргизип атабыз, бирок кичинекей балдарга жагат экен да ошол. Жазгандар көп болуп калат. Сиздин өзүңүздүн үнүңүз ушундайбы депчи. Өзүңүздүн үнүңүз ушундайбы деп калат. Анан жакшы деп мени мультфильм көргөндөй эле көрүшөт экен көп. Кичинекей балдар мультфильм көргөндөй эле көрүшөт экен да. Анан жакшы, анан мен дагы ала кичинекей бөбөктөргө жабасаган сайын эргиткезген сайын дагы тарткын келип киргизет экенсиң. Анан бүгүн ошондой атайын китеп сатып алдым. Кичинекей балдарга арналган, анын ичинде баардык ырлар бар да. Бала чактагы ырлар, айчыкты карачы, белестеги беширгайдын кыйбай, ушундай карагат деген сонун ырлар бар экен. Балдарга арналган ырлар. Балдарга арналган ыр. Анан ошол ырлардан жаттап,
аккордеон мененби же жаздырып ушундай кылып дагы киргизип берейин деп атам. Алдыда пландар ошондой, Ооба, азырынча ушундай. Бүгүн биздин кичинекей көрөрмандарга дагы сиздерден ыр болобу же жалаң улууларга ырдайбыз бүгүн? Улууларга дагы ырдайбыз, бөбөктөрүбүзгө да ырдайбыз. Кандай келиңиздер ырдайлы. Азыр анда Сыргыбек экөөбүз ошол кичинекей бөбөктөргө дал келген бака, тодон элик бакырды деген ырды ырдап берели да, Сырга. Кайсынан баштайбыз? Тамакты немени өзгөртпөйсүзбү? Бакадан баштайбыз да, бакадан. Өзүңүз деле билесиз го, бакадан баштайбыз да. Айтпайт ошону, бакадан баштайбыз анан. Бакадан баштачу элек го. Болду, баштай берейинби? Баштайбыз да, эмне баштайбыз? Мына. Күтүп атат да бардыгы. Бака бака балчак, башың неге жалпак? Бака бака балчак, башың неге жалпак? Бака 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 балчак, бака бака балчак. Бака 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 балчак, бака бака балчак. Эми үч жерден сразу эле тодон элик бакырдыга кетебиз да. Кеттик анда эмес. Тодон элик бакырды, апам мени чакырды. Тодон элик бакырды, апам мени чакырды. Кирип барсам эшиктен, кууп чыкты тесиктен. Кандай ырдап? Ой, молодец. Сону ырдап калсың кече күнүн. Сону ырдайм да мен. Кече адашып ырдай албайттың эле го? Жакшы ырдайм да мен. Молодец боласың да сен өзү. Молодецмин да. Бүгүн кечеги күндөн да бүгүн дагы молодец бекен. Эртең да молодец болосуң? Эртең да молодец болом, күндө молодец болом, ашардан бека. Күндү молодец болосуңбу? Күндө молодец болом да, күндө. Вай, азамат турбайсыңбы сен? Күндө молодец болом, кичинекей досторума сон ырларды дагы да жаттап ырдап чыгарам, а? Сен досторуң барбы кичинекей? Ооба. Кимдер досторуң? Досторум Малик, Жусуп, Роха, Коля, Коля деп. Калет так, Коля деп. Калет, Коля деп коесуңарбы? Жаман эркелетип экенсиңер. Мирлан деген досум бар, аны Мика деп коебуз. Чыңгызды Чика деп коюп турбайсыңарбы аны? Чика дейбиз. Сен не деп айтышат? Сейлөбөктү Шай деп коебуз. Шайбы? Сен не деп айтышат? Мени Буйлаштик деп коет. Неге антышат? Буйлаштик деп айткыла дегем да. Буйлаштик дейт да мени, Назырбек байка. Ооба. Кыял деп айткыла десем жакшы жарашпай калат экен да, Буйлаштик деп койдум да. Ошол жакшы айтылат бекен, э? Ооба да. Буйлаштик деп, а? Сонун угулат бекен? Сонун угулат да. Башка тамга баскандай эле угулат да. Кыял, ушул жерде суроо. Мисалы үчүн жел кыякчылар башка досторуңуз аябай көп болсо керек, бирок ушул Сырга экөөңүздөр көп чыгасыздар да. Сырга экөөбүз биз 5-курста жатаканада бир комнатада жашадык. Анан ошол учурда бөбөктөргө арналган ырларды биз Сырга экөөбүз көп тартып киргизип аттык. Анан элибиздин жакшылыгында дагы көп чыгабыз тойлорго. Ошого бири-бирибизге аябай көнүп калганбыз. Мынтип караганда эле түшүнөт да. Толуктап турасыздар, бири-бириңиздерди? Толуктап. Жакшы, түз байланышта көрөрманыңыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз берен, урматтуу көрөрман, түз байланыштабыз. Саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз менен, кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, Кутманды кечиңиз менен. Сиздерди эфирден көрүп атабыз. Кыргызстандын жалпы эл журтуна Бишкектеги неберелериме, Токмоктогу неберелерге арнап жакшы бир баланын эмеси үнү менен жакшы ыр берип коюңуздарды суранам. Токмок шаарынан чалып атам. Бар болуңуз. Чоң рахмат, Расыл билирели, сөзсүз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө жагымдуу чыгармаларды аткарууга убада беребиз. Азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин студиядан сиздер менен жолугабыз.
5 каналда түз эфирде Акча Өнөмөк программасын көрүп жатасыз. Урматтуу телекөрүүчүм, студиябыздын меймандарына сурооңуз, каалоо тилегиңиз айта турган болсоңуз, байланышка чыгыңыз. 59 шаарыбыздын коду 312 жана 0995 23 20 81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз туура болот. Келип түшкөн билдирүүлөргө назар сала турган болсок, кутмандуу кечиңиздер менен 5 канал ишиңиздерге ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дейт. Бүгүнкү меймандарыңар аябай кызыктуу меймандар экен, бизге жагып жатат. Юбилей мүчөлөрүбүз менен көрүп жатабыз. Жигиттерге ден соолук, чыгармачылык, ийгилик, бийиктиктерди каалайбыз. Мүмкүн болсо дагырдап бергилечи, сонун ырдайт экенсиңер, азамат жигиттер деп акыркысандары 673 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Кыялбек, Сыргабек бар болгула, силерди аябай сыйлайбыз, урматтайбыз. Алгач ушул ырдаган ырларыңар интернетке чыкканда менин балдарым көп көрчү эле, азыр да көп көрөбүз дейт. Мүмкүн болсо дагырдап бергилечи, сураныч деп акыркы сандары 485 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен браво дейт, бар болуңуздар дейт. Айчыктын ырдап бериңиздерчи, пыжы дейт. Бул эми орусча айтканда пожалуйста деген окшойт да. Акыркы сандары 012 менен аяктаган абонент. Келиңиздер, айчыктын ырдайлы? Айчыктын ырдайлы анда. Мына буйлаш айчыктын суроолор боюнча жаңыртасың да. Жаңыртам да. Ойнай берейин? О, баштабам немесе. Ай чыкты карачы, айдан бечарамды, ай нуру төгүлгөн алтындай балалы, ай нуру төгүлгөн алтындай балалы. Күн чыкты карачы, күндөн бечаралды, күн нуру төгүлгөн күмүштей балалы, күн нуру төгүлгөн күмүштей балалы. Асманда жылдыздар жымыңдап карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Ой, молодец, эй. Сон ырдадым ба? Сон, молодец. Сон ырдайм да ушундай. Элдер пыжы деп атса, Пожалуйста деп атса, пыжы деп атса, Кантип ырдап коесуң өзүң? Пыжы деген кыргызча сураныч болуп калат, а? Ооба, сураныч болуп калат. Өтүнөм деп. Орусча да үйрөнүп калдың го? Менби? Ооба, орусча үйрөнүп калдым да. Буйлаш. Бул жактан бизди көрүп аткан көрөрмандар, анан сенин кичинекей досторуң бизге SMS жазып атат да, кат жазып атат сагачы. Окуп берейинби? Ооба. Могул жерде ассаламу алейкум дейт. Ассаламу алейкум десем не дейбиз? Алейкум ассалам дейт. О, азаматсың. Кыялбек күйөө балабызга ден соолук каалайбыз, Гүлнара жеңеси дейт. Бар болгула дейт. Опой, кайсы Кыялбекти айтып атат булар? Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен балдарга ийгилик, мыкты, жакшы ырдашат экен. Балдар ырларын ушул жигиттер ырдап чыкса, биздин келечек муун үчүн дагы тарбиялык ырлар болсо керек эле деп ойлойм. Ушул нерсени эске алып койсоңуздар дейт. Саламатсыздарбы, мен силерди сыйлаймын, азаматсыңар, бар болгула, сыйга татыктуу жигиттерсиңер. Жаш балдарды башка чет тилдеги мультфильмдерге кызыктырбай, ушундай өзүбүздүн балдар ырларына жана каада салтка тарбиялай турган болсок, сөзсүз түрдө келечек муунубуз бекем болот деп акыркы сандары 786 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биз эфирге жаңыдан көрүп жатабыз. Ийгилик каалайбыз. Өзүңүздүн жакшы көргөн чыгармаларыңызды аткарып бериңизчи, мүмкүн болсо. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бар болуңуздар, чыгармачылык, ийгилик, чындыгында таланттуу жигиттер экен. Айтылган ар бир каалоо тилекке мен да кошуламын дейт. Эфирге жаңы кошулдум деп акыркы сандары 774 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биз сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар, Панфилов айылынан жазып жатабыз. Дагы мүмкүн болсо жакшы ырлардан ырдап бериңиздерчи. Кыялбек, сизге ден соолук каалаймын. Сыргабек бар бол. Негизи бири-бирин толуктай турган болсо, ушундай жакшы ийгиликтер жаралат деп акыркы сандары 809 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Мүмкүн болсо биздин көрүп жаткан аталар үчүн, апалар үчүн да бир ырдап бербейлү? Кичинекей достор үчүн ырдадык. Анда энекем деген чыгарманы аткарып берейин. Бул биздин
мен Темирхан Кубаныч Атамбаев, Темирхан Кеңешбеков деген достор менен биргеликте биздин биринчи ырыбыз клибин тартып чыгарганбыз. Ушуларда Арзыккан Момунтаева деген эжеке сөзүн жазган, Жолчубек Абдиев деген агайыбыздын оонуна таандык ыр. Ушуларды иштеп чыгарган элек, ошолорду тартылып берилди. Жакшы болот, кабыл алалы, кеттик. Erkeletip merimin tökkün menen elekim ebegesiz zor eken sağa beresim günüm dağoy ayım dağı sensin enekim жылмайып турган жылуулук сунган алтын энекем менин берекем күн нурундай жарыгын чачкан менин энекем балаң үчүн бүгүн сүйүң кең экен күчүм дагы эмим дагы сенсиң энекем жылмайып турган жылуулук сунган алтын энекем менин берекем сүйүнгөндө бирге жылмайган менин энекем арабызда аман жүргүн сен эсен күчүм дагы эмим дагы сенсиң энекем жылмайып турган жылуулук сунган алтын энекем менин берекем күнүм дагы айым дагы сенсиң энекем жылмайып турган жылуулук сунган алтын энекем менин берекем менин энекем Дале, кол чабалы, каршылык билдирели. Жигиттер, негизи ар бир адам алдыга карап койгон максат үчүн бул талыкпай чуркап, ошол нерсенин үзүрүн көрсөм дейт экен да. Кудай буйрса, сиздердин дагы жасап жаткан аракетиңиздер, ар бир жумушуңуздар эртеңки күнүн өзүнүн жемишин берет деген терең ишенимдемин. Себеп дегенде көрөрмандарыбыздан дагы сунуш болуп атат. Балдарга арнаган ырларды көбүрөөк чыгарсаңыздар, биздин балдар балким башка тилдеги ырларды укпай, өзүнүн ырларды угуп чоңоюп эле деп. Азыр өзүңүздөргө да маалым, социалдык тармактардан эгерде жакшы бир видео тасма чыгара турган болсоң, көрөрмандар топтошпак эле да. Ушул нерсени сиздер мындай деле угуп койбой, алдыга карап бир койсоңуздар жакшы болот да. Иштейбиз буюрса. Ошон үчүн жакшы ырларды кичинекей балдарга ылайыктуу сонун ырларды жаттап, аларды обуну менен, музыкасы менен ушундай ыр кылып бышырып туруп даярдап туруп анан ушинтип даярдап киргизейин деп атам. Атайын бүгүн китеп сатып албадым ошого. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Балдарга чоң-чоң ийгиликтерди каалаймын. Балдар дагы
балдардын келе жаткан жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сураныч, алдыда айтылып жаткан сунуштар сөзсүз түрдө эске алыңыз дейт. Анткени келечек муундарга башка тилдин ырларын уга турган болсо, келечек муунга доо кетип калат дейт. Сиздер келечек муун үчүн жакшы бир жумуш жасаган болосуздар. Ошон үчүн аракет кылыңыздар, өтө суранам дейт. Дагы бир SMS билдирүү бар. Сонур айт экен, ийгилик каалайм. Алла Таала ыраазы болсун. Бүгүн эле ушул жигиттин ырдаганын TikToктон көрдүм эле. Сүйүмдүү балдарга арнайм, бар болла дейт. Ардайым Алла колдосун силерди. Салам нарынан ат башыдан деп акыркы сандары 603 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кыялбек Келсинбек бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты да соңуна келип калды. Кудай буйрса жаңырган жылдын эсебинен дагы сиздердин алдыда көрөрмандардан айтылган сунуштарды эске алып, жакшы бир жаңылык менен сөзсүз түрдө күтөбүз жаңырган жылдын башында. Келиштикпи? Буйрса. Суранычтарды жерге калтырбаганга аракет кылабыз. Кудайым буйрса. Жакшы кичинекей балдарга тартып, ушундай даярдаган видеобуз чыгып аткан болсо анда биз аракет кылабыз дагы. Бар болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Кайрадан жаңырган жылдын эсебинен сөзсүз түрдө сиздерден отчет күтөбүз. Болду. Келишти. Студиябыздын меймандары Кыялбек Келсинбеков жана Сыргабек Тилебай уулу болду. Ар дайым эле урматтуу көрөрман, таланттуу инсанды колдоп тура турган болсок, жакшы ийгиликтер, ошону менен бирге эле натыйжалуу жумуштар болот деген ишенимдемин. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биз 5-канал Ак Чөлмөк программасын көрүп жатабыз. Биз азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар. Андан кийин студиябыздын 3-мейманы менен маек курабыз. Эч кайда алыстамай жок.